Менде суроо мындай болуп атат да, мына 2012 жылы 44 мамлекет менен визасыз режим кирди. Ошондон кийин туристтердин агымы кескин көбөйгөн өлкөлөр бар. Ошол эле Сауд Аравия 2012 жылы болгону 130 адам келген экен. Мына 2017 жылы келгендердин саны 6000дей болду. 2018 жылы 10.000ге жетти. 9 айдын ичинде. Бул абдан мындай жакшы көрүнүш болуп атат да. Сауд Аравия менен дагы ушундай түз рейс ачканга болобу? Анткени чын эле туристтердин агымы мындай кескин көбөйгөнүн статистика далилдеп атат да. Сауд Арабия менен биз 2 жолу барып, мен өзүм да баргам, алар менен сүйлөшүүлөр болгон. Алардын кызыктары болгону жанагы катышка гана кызыктар болушуп атат да. Анан түз мындай багыттарга ачканга макул болушат дагы, аягына чыкпай атат ошол сүйлөшүүлөр. Бир аздан кийин талкуулай турган ачык асман долбоорун дагы колдоп берип атасыз. Сизге рахмат. Эгер ошол долбоор ишке ашкандан кийин дагы буюрса, алардын агымы. Мисалы алар 18 саатта учуп келип атат. Дубай аркылуу учуп атат. Ошого карабай, мына келгендердин саны көбөйүп атпайбы, мисалычы? Ошол эле убакта мына 2018 жылы Катар менен азыр Доха менен түз рейс ачабыз деп атабыз. Болгону бир 130га жакын адам келиптир. 9 айдын ичинде. Бул аз албетте. Бирок биз ушунун кескин мына рейс ачылгандан кийин мен ишенип турам, көбөйөт алар дагычы. Мурда мындан да аз келчү экен. Азыр бир аз көбөйүп атат. Анткени мына араб өлкөлөрүнөн Кыргызстанга келгендердин саны өсүп баштады. Бул мындай демилгеңер туура да. Жумасына мен ойлоп атам рейс болот. Анткени мына интернет баракчаларынан карасаңыз деле Кыргызстандын Катардагы элчиси Нуран Ниязалиевдин дагы аракеттери абдан жакшы болуп атат. Жакында эле мына Кыргызстандын килемдерин таанытуу боюнча, биздин айыл чарба азыктарын таанытуу боюнча ушу Катарга арабтардын кызыгуусу мындай жакшы эле болуп атат да. Буюрса ал киши ошо соода, инвестициялык жанагы кызматташтыкты дагы күчөтүү аракетине мен да ыраазы болуп атам. Башка элчилер дагы ошондой болуп иштегенге аракет кылыш керек да. Менимче мындай ошол килем жана башка жанагы азык-түлүк боюнча иштешүүлөр күчөсө, менимче жакшы эле болот. Ошон үчүн биз муну сөзсүз колдоп беребиз. Рахмат сизге.